Assalamu алейкум, мекендештер. Кудай буйруса, биздин Сакбол KG каналыбыздын катталуучулары 6000ден ашты. Биздин Сакбол KG каналына катталып, биз чыгарган видеолорго лайк басып, бизди колдоп турган мекендештерибизге чоң рахмат. Мындан ары дагы Москва шаарындагы иштеп жаткан биздин айдоочуларыбызга эң керектүү болгон маалыматтар менен бөлүшүп турабыз. Биз чыгарган видеолор эгерде сиздерге пайдалуу болсо, башка группаларга жөнөтүштү унутпаңыздар. Мекендештер, мен сиздерге бир жакшы автосервисти сунуштап кетейин. Адрести ушул видеонун астына калтырам. Ошол адрес боюнча келсеңиздер, ушундай жерге келесиздер. Ушул жерден түз кире бересиздер, эч жакка кайрылбай. Ушул жерге киргениңиздерде сол тараптагы автосервис өзүбүздүн мекендештери иштетишет. Тугандар, автосервис боюнча айта турган болсок, бул автосервисте автопокрасчик, автоэлектрик, ходовой частын баардык түрлөрүн карап беришет жана бул жерде мотористтер иштейт. Ушул жерде мотор жасатсаңыздар болот жана май алмаштырсаңыздар да болот. 3 фильтри менен 3000ге алмаштырып беришет тугандар. Электрик боюнча айта турган болсок, электричество жагында унаанын баардык түрлөрүн карап беришет. Жана мындай подсветка кызыккандар болсо, машинаңыздарга келип койдурсаңыздар болот тугандар. Бул жерде автопокраска боюнча иш кылышат. Жестянка, малярка жана покраска боюнча жакшы усталар бар. Тугандар, Москва шаарындагы эң популярдуу болгон статья боюнча бүгүнкү видеороликте сөз кылмакчыбыз. Ушул статья менен протокол түзгөндү полиция кызматкерлери өтө жакшы көрүшөт. Ушул статья менен канчалаган биздин мекендештерибиз сотко барышкан, канчалаган биздин айдоочуларыбыз 4 айдан 6 айга чейин правасыны тапшырууга мажбур болушкан. Бул кайсы статья деп ойлосоңуздар? Бул статья 12-15 4 час. Ушул статья менен кайсыл учурда протокол түздүрүп алышыңыздар мүмкүн. Эгерде сплошная полосаны кесип чыгып, карама каршы тилкеде жүрүп, унааны ашып өтө турган болсоңуздар, ошол учурда сиздерге статья 12-15 4 час менен протокол түзүп, сотко жөнөтөт. Ушул учурду баарыбыз жакшы билебиз, баардык айдоочулар. Бирок башка учурларда дагы сиздер ушул статья менен протокол түздүрүп алышыңыздар мүмкүн. Москва шаарындагы айдоочу тармагында иштеп жаткан биздин мекендештерден эгерде сурай турган болсок, кайсыл учурда обгон кылууга болбойт деп көпчүлүк пайызы 320 жол белгиси бар жерлерде, сплошная линия бар жерлерде обгон кылууга болбойт деп түшүнүшөт. Бирок 320 жол белгиси жок, сплошная линия жок, үзүк линия бар. Ошол жерден обгон кылып дагы сиз статья 12-15 4 час менен сотко барып калышыңыз мүмкүн. Бул боюнча Россиянын ПДД боюнча мыйзамдарынын 11 пунктунда толук маалымат берилген. Бул 11 пункт боюнча полиция кызматкерлери өтө жакшы билишет. Москва шаарында көбүнчө байкасаңыздар керек, сплошная линия бар. Өтө каттуу пробка болсо дагы эч ким карама каршы тилке менен жүрүп обгон жасаганын байкабайбыз. Бирок ушул статья менен өтө көп айдоочуларыбыз сотко барышат экен. 11 пунктта эмнелер айтылган, сиздерге бирден түшүндүрүп кетсем. Обгон боюнча биринчи учурда айтып кетсем, бул көбүнчөсү пробкада турганда жана алыскы жолдо катуу ылдамдыкта бара жатып, бир унаанын артынан экинчи унаа биргеликте обгон жасаган учурда көп катталат. Айтайлы, сиз пробкада турасыз, тыюу салган 320 жол белгиси жок, сплошная линия жок, обгон жасаса болот. Сиз обгонго чыгайын деп жатканыңызда башка унаа обгонго сизден мурда чыгып алган учурда сиз аны күтпөй туруп эле ал менен биргеликте обгонго чыгып ала турган болсоңуз, ошол учурда сиздерди полиция көрсө, статья 12-15 4 час менен протокол түзүлөт жана сотко жөнөтүлөт. Ошол боюнча 11 пунктта жазылган.
обгонго чыгаардан мурун обгонго чыга турган полосаңыз пустой болуш керек. Эгерде займ болгон учурда чыга турган болсоңуз, ушул статья менен сиздерге протокол түзүлөт. Качан гана ошол обгонго чыккан унаа өзүнүн полосасына кирген учурда гана обгонго чыгууга болот. ПДД боюнча мыйзамда 11 пунктта тактаана жазылган, темир жолго жакындаганда 100 метрге чейин обгон жасоого тыюу салынат. Эгерде ал жерде сплошная линия жок болсо дагы, тыюу салуучу жол белги жок болсо дагы. Жана эки багыттуу көпүрөлөрдүн үстүндө обгон жасоого тыюу салынат, жана эки багыттуу туннелдерде обгон жасоого тыюу салынат. Эгерде ушул жерлерде обгон жасай турган болсоңуздар, айткандай эле статья 12-15 4 час менен сиздерге протокол түзүлөт, сотко жөнөтүлөт. Полиция кызматкерлери өтө жакшы көргөн жана ар дайым байкап турган учурларды айта турган болсок, бул айдоочуларыбызга жөнөкөй көрүнүшү мүмкүн, бирок мыйзам алдында бул грубый нарушение болуп эсептелинет. Сиздерге сүрөт аркылуу түшүндүргөн аракет кылайын. Бул сүрөттү карап көрсөңүздөр, солго буруш үчүн карама каршы тилке менен 1-2 метр жүрүп, андан кийин солго бурулуп кетип атат. Бул грубый нарушение болуп эсептелинет. Ошол эле статья 12-15 4 час менен бул учурда дагы сотко жөнөтүлөт. Экинчи сүрөттү карап көрсөңүздөр, көбүнчөсү дворго кирерде же болбосо сол тарапка буруш үчүн пробкада турган учурда сабырсыздык кылып 2-3 метр калганда карама каршы тилкеге чыгып сол тарапка дворго кирип кеткен учурлар болот, же болбосо сол тарапка бурган учурларыбыз дагы болот. Бул учурда дагы сиздерди полиция көрүп кала турган болсо, статья 12-15 4 час менен сиздерге протокол түзүлөт, сотко жөнөтүлөт. Бул жерде маани берип карап көрсөңөр, знак оң тарапка жөнөкөй машиналар, сол тарапка автобус кетиш керек. Көбүнчө ушундай жерлерде обгон жасагандар өтө көп. Бул жерде мына сплошной полосанын обгон эгерде жасай турган болсоңуз, статья 12-15 4 час менен сотко жөнөтүлөт. Мындай жерлерде көбүнчөсү полиция кызматкерлери бул жерде охота кылышат. Ошон үчүн этият болушуңуздар керек. Мына карап турсаңыздар, автобус бул тарапка кетет, нары жөнөкөй унаалар жүрүүчү полоса болуп эсептелинет. Обгон жасагандарды бул жерде тосуп алышат. Ошол үчүн этият болуш керек. Көпчүлүгү билбейт. О знак бүт тутат. Мына сол тарапта карасаңар, тагаларыбыз охота кылып атышат. Дагы бир 11 пункттагы обгон кылууга тыюу салынуучу жер боюнча айта турган болсом, бул пешеходный переход. Пешеходный переходдо билесиздер, эки тарабында тең сплошная линия бар. Ошол сплошная линияга карабай обгон жасай турган болсоңуздар, бул учурда дагы сиздерге ошол эле статья 12-15 4 час менен протокол түзүлүп, сотко жөнөтүлөт. Билесиздер, Москва шаарында пешеходный переходко чейин же болбосо пешеходный переходдон кийин көбүнчөсү автобустун остановкасы бар. Автобус көбүнчөсү токтоп туруп алат. Ошол учурда эгерде автобусту айланып өтөйүн десеңиздер, сплошная линияга илеше турган болсоңуздар, лучше автобусту күтө туруңуздар. Эгерде автобусту күтпөй, токтоп турган автобустан айланып сплошная полосаны кесип чыгып, айланып өтүп кете турган болсоңуздар, бул учурда дагы сиздерге статья 12-15 4 час менен протокол толтурулуп, сотко жөнөтүлөт. Ошол үчүн лучше автобусту күтүп, автобус кеткенден кийин, сплошная линия бүткөндөн кийин, андан кийин автобусту обгон кылсаңыздар болот, тугандар.